кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков 18-июль күнү Нуржанов жана Долоно айыл аймактарынын тургундары менен жолукту. Ар бир маселени жеринен көрүп кетейин деген ниетте дагы келип отурабыз. Анда эң эле орчундуу делген сууга суу жана жер үлүштөрүн бөлүштүрүү маселелери айтылды. Бүгүнкү күндө биздин Нуржанов Жпром бир гана шлюздан ичет. Бүгүн 11,5 миллион, кече 11,5 миллиард куб суу түштү. Бүгүн 6 кубка чырып таштады. Мугалимдер жамааты дагы биз ошол балдарды даярдаганда жалпы республикалык тестирлөөгө ошо жерден даярдасак, мугалимдер ушул жерден даярданса, бир ушул борбор катарында жаштардын, ушул айылдын жаштары болобу, мугалимдер да ошол жерден кирип колдоно тургандай, окуучулар да колдоно тургандай борбор түзсөк деген бир демилге менен кайрылайын дегем. Себеп дегенде азыр көрүп атат, санариптештирүү жылы бүт бардыгы мугалимдерибиз дагы, ата-энелер дагы, эне аталар мектебин уюштуруп атабыз. Ошол борборго кирип, ошол интернет менен камсыз болгонбуз бардыгыбыз. Муну ошол бир ишке кирип калса деп бир кат даярдаганбыз. Мүмкүн болуп калса абдан жакшы. Сиз айтып аткан ОРТны биз дагы азыр ушу командабыз менен сүйлөшүп, ушул жагына келип атабыз. Ушул күзүндө, ушул же кечкүсүдө болобу, ушул балдарды даярдоо, биз мугалимдерди даярдайлы деп атабыз. Балдарды даярдасак, биз балдарды окутат экенбиз дагы, балдар кетип калат экен, кийинки жылга кайра эле ошол маселе болуп калып атат. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн мугалимдерибизди ар бир мектептен 3төнбү, же 4төнбү көрөбүз дагы, ошол жарашат. Кудай буйруса, өткөзөбүз. Ал биздин өзүбүздүн планыбызда бар, аны кылабыз. Бирок сиз дагы жакшы айтып атасыз, азыр бир центр кылсакпы, ушул деген нерсени. Бул да жакшы, абдан сунуш. Эл өкүлү Жон Арык айылында салынып жаткан спорт залдын курулуш иштери менен таанышты. Долоно айыл аймагындагы Орто Арык айылында жалпы билим берүүчү Шаарбек Нурбаев атындагы орто мектебинин имараты 1987-жылы курулган. Азыркы убакта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чечими менен авариялык абалда деп табылган. Ал эми Ак Жар айылындагы жалпы билим берүүчү Ашым Султанбеков атындагы орто мектеби жаңы салынгандыгына карабай, окуучулар батпай 5-класстан 7-класска чейин мектептин эски имаратында окуп келишет.